Кыргызстанда миңдеген майыптыгы бар кыз-келиндер зомбулукка кабылышат. Көп учурда алар муну чектен ашкандык деп да эсептебейт. Бул Камиланын окуясы. Ал 35-те. Кичинекей кезинен 2 бутунан ажырап, кийин эрте турмушка чыгып кеткен. Күйөөсү ага окуганга, иштегенге тыюу салчу. Кийин балалуу болгон соң ага кол көтөрө баштаган. Менден башка кимге керегиң бар? Тынч отур же электе. Атам ким келип калды? Мага жардам көрсөтүштү. Мен зомбулуктан арылып, IT тармагында кесипке ээ болуп алдым. Азыр иштеп, кызым менен бактылуу жашап жатам. Бул Айпири 25 жашта. Ал доктор болууну кыялданчу. Бирок тубаса көзү азиз болгону үчүн интернатта окуган. Ал жакта жалпы республикалык тестирлөөгө даярдашчу эмес. Андан кийин окууну улантууга акчасы жок болуп калды. Бюджетке өтпөйсүң. Эч нерсеге карабай жогорку билимге ээ болом. Майыптыгы бар адамдардын укугун коргоо боюнча уюмдардын жардамы менен Айпири мед колледжге бюджетке өтүп кетти. Ал талыкпай окуду. Көзү көрбөгөн адамдар үчүн атайын китептер жетишпеген учурда ага башка студенттер жардамдашышты. Ошентип Айпири колледжди кызыл диплом менен аяктады. Учурда ал өз карьерасын түптөп жатат. Ошондуктан билим ала алганы үчүн абдан ыраазы. Жыргал 20 жашта. Кулак угуусу начар адам. Кичинекейимде дүйнөнү ата-энем аркылуу тааныдым. Өсүп чоңойгон сайын коом менен мени бөлүп турган тосмо бар экенин байкай баштадым. Бирок кече жакында ал бир тааныш тарабынан куугунтук көрдү. Ал ага жабышып кармалап баштаганда Жыргал милицияга кайрылды. Жыргалга жардам көрсөтүштү. Бардык жерде ушул сыяктуу инклюзивдүү шарттар болушу керек. Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын саны 200 миңден ашат. Алардын көбү зомбулукка жана басмырлоого кабылат. Бирок биз акыл эстүү коом катары бардык тосмолорду жок кыла алабыз. Жардам керек болсо төмөнкү номерлер боюнча колдоо таба аласыз. Балдар үчүн ишеним телефону 111, милиция 102. Акыйкатчынын тынымсыз байланыш номери 115, юридикалык жардам кызматы 114.